Чыгып калган экен да? Мында чыгып калган, мындай болуп. Чыгып барымдай болду, эми үшү куруп кетеби, кандай болот, ким билет эми. Боз Адыр айылынын тургуну Айдарбек Иманазаров жаз алды менен жашылча жемиштердин, помидор жана пияздын жаш көчөтүн кичинекей күнөсканада өстүрөт. Түнү менен жааган кардан үшүк алды дейт. Калганын болсо да сактап калуу үчүн күнөсканасын кошумча жылуулап койгон. Кар эсепке алынган эмес да, кар полный кетип, уже март келди, жаз келди деп эккенбиз да муну. Азыр мына ушу турушта калса, үшү кирип кетсе чыгаша да, бул эми кеч калганда кайра эксең, бул уже мындай болуп чыгып, неме болчу да 20 күн артка тартат да. Турушта чыгаша да. Баткен эли үчүн негизги киреше булагы болгон өрүктү үшүк алды дешет айыл тургундары. Дээрлик 70% гүлүн ачкан өрүк бактарында кар туруп калды. Бул түнү аяз болсо, өрүк гүлү түшүп, мөмө болбойт. Дарактардын эмеси сууктан калат дечүбүз, илгерки аксакалдар. Бүгүнкү күндө кар жаап калса, бир 20-30% может калышы мүмкүн. Agar аяз болуп, күн өңөлө турган болсо, кара кылып кууруп ташайт муну. Баткенде аба ырайы жагымдуу келип, түшүм ойдогудай болсо, жергиликтүү эл өрүктөн жылына 7 миллиард сомго жакын киреше табышат. Быйылкыдай жаратылыш катаалдыгын көрсөтсө, бул киреше бир кыйлага азаят. Зайырбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен.